Программабызда президент Садыр Жапаров. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кечиресиздер. Президент Садыр Жапаров пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ошондой эми анын пенсиянын көлөмү канча болот? Мурда пенсионерлер канчадан алып жүрүштү эле? Бүгүнкү күндө социалдык фонд тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер эми пенсия тууралуу саясат, дегеле пенсия маселеси кандай болот деген теманын үстүндө биз Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу жана жалпыга маалымдоо бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Мухамбетовду чакырганбыз. Жеңишбек Уркалиевич, саламатсызбы? Кош келипсиз. Жарлыктын мазмуну тууралуу айтсаңыз, дегеле анан бүгүнкү күндө ушул жарлыкка ылайык эми качандан баштап күчүнө кирет бул? Мурда канчадан алып жүрүшчү эле, эми канчадан алмай болушту? Ушул тууралуу маалымат бериңиз. Учурдан пайдаланып ушу өтүп кеткен бардык биздин кыргызстандык жарандарды 30 жылдык эгемендүүлүк күнү менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Негизи бул жарлык жөндөн чыккан жок. Бул мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамында ылайык пенсиялар жыл сайын социалдык фонддун бюджетинде каралган каражаттардын алкагында индексацияланат деген мыйзамда ченем бар. Ошого ылайык ушул күзгү айларда жыл сайын бюджетте каралган өлчөмдө жогорулайт. Анан быйылкы жылдагы баягы четте калган жок. Ошондой эле мыйзамды аткаруунун максатында жарлык кол коюлгандан кийин азыркы күндө 1-октябрдан баштап пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү жогорулаган турат. Бул жарлыктын негизги максаты ошол пенсионерлердин жашоо деңгээлин жогорулатуу, ошолорду коргоо болуп эсептелет. Анан азыркы күндө бул боюнча иш башталды. Негизгиси пенсиянын базалык бөлүгүн индексациялоонун негизги шарты болуп, бул республикадагы орточо айлык акынын өлчөмүнүн жогорулашы болуп эсептелет. Мисалы үчүн 19-жылга карата 20-жылы канча пайызга жогоруласа, ошол пайызда биз пенсияларды индексациялап атабыз. Башкача айтканда 10%-ын тегерегинде болуптур. Азыркы күндө базалык бөлүгү 10%-га жогоруламак болуп атат 1-октябрдан баштап. Бул жерде айта кетишибиз керек, бул бардык пенсионерлерге тийиштүү эмес. Анткени жашоо минимумунан төмөн алган пенсия алуучулардын гана пенсиянын базалык бөлүгү 10%-га жогорулайт. Азыркы күндө базалык бөлүк 1780 сомду түзөт. Бул республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылана турган пенсиянын бөлүгү, ошондуктан кепилдикке алынган бөлүгү ушундай 10%-га жогоруламак болуп атат. Башкача айтканда минимум азыркы күндө улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2020-жылдын жыйынтыгы менен 4275 сомду түздү. Ошол 4785 сом. Ошол өлчөмгө чейинки пенсиялардын базалык бөлүктөрү индексацияланат. Мындан тышкары пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү деген бар. Билесиздер, пенсия 3 бөлүктөн турат. Базалык, биринчи камсыздандыруу бул жеке эсеп киргизилген 96-жылга чейинкиси, андан кийинкиси жеке эсебинде топтолгон каражаттардын эсебинен чыгарылган пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү. Ушул эки камсыздандыруу бөлүгү жалпысынан алганда 8%-га жогоруламак болуп атат. Бул көрсөткүч каяктан чыкты? Бул республикадагы орточо баалардын өсүшү менен орточо айлык акынын өсүшүнүн өлчөмдөрүнүн орто көрсөткүчү да. Экөөнү бириктирип, эки бөлүп эсептегенде 8%-ын тегерегинде жогорулатуу болуп атат. Айта кетүүчү нерсе 4785 сом пенсиядан төмөнүрөөк алгандардыкы 8%-га жогорулайт. Бирок камсыздандыруу бөлүктөрү андан азыраак болуп калса 200 сомдон кем эмес өлчөмдө. Бул кепилденген бир сумма болуп атат да. Ошондон төмөн жогорулатуу болбойт эгер толук пенсия алып аткан болсо. Андан тышкары 4785 сомдон жогору алган пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү дагы 8%-га жогорулатылат. Бирок ошол эле учурда 500 сомдон кем эмес деген ылдыйкы чеги коюлат. Башкача айтканда 500 сомдон кем камсыздандыруу бөлүктөрү көбөйтүлөт деген сөз да, жанагы алып аткан минимумдан жогору алгандардыкы. Андан жогору болсо, бул пенсиянын өзүнүн өлчөмүнө жараша болот.
мына түз эфирлерде дайыма суроо берип жүрүшөт, эмне үчүн орточо пенсияны айтасыңар, эмнеге ушуга байлайсыңар деп. Негизи биз көрсөткүчтөрдү ошол орточо айлык акы, орточо пенсиянын көрсөткүчтөрүнө эме кылып жүрөбүз. Анткени жалпылап алганда республикада жогору алганда пенсиялар бар, төмөн алгандар да бар. Анан төмөн алгандардын басымдуу бөлүгү бул негизинен баягы пенсиялык фондко салымы азыраак, иштеген убагы аз болуп калгандар, мыйзамда талап бар, стажы аз болуп калгандар ушундай азыраак пенсия алып калып атат да. Ошондуктан муну да туура кабыл алыш керек. Анан көпчүлүк эле эмне үчүн биздикин аз көбөйтүп атасыңар дейт да. Ошол учурда биз камсыздандыруу принциптерин кармашыбыз керек. Анткени ар бир жаран, мына 96-жылы биз жана жеке эсеп кредит деп атпайбызбы? Ар бирөөбүздүн паспортубузда 14 цифрадан турган номерибиз бар. Ошол бул ар бир жарандын жеке камсыздандыруу эсеби болуп эсептелет. Ошол эсепке канчалык акча каражаты түшүп турса, ал стаж болуп эсептелет, суммасы жана экинчи камсыздандыруу бөлүгүнүн эсептелип. Демек, кийинки жашооңо кадимкидей эле акча топтоп аткандай маселе экен. Ошондой эле, ар бир адам өзүнө өзү кам көрүү деген, камсыздандыруу деген жана үйдү деле камсыздандырып атпайбызбы? Же болбосо транспорттук каражатты деле камсыздандырып атабыз. Ошол сыяктуу эле келечектеги пенсияң дагы өзүң кам көр деген принциптер болуш керек. Бирок эми тилекке каршы биз антип бир принципке такап туруп алсак, төмөн алып аткан пенсиялардын өлчөмдөрү ошол бойдон калып калышы мүмкүн. Анткени алардын кошкон төккөн акча каражаттары көбөйтүүгө чоң түрткү бербей калат да. Ошондуктан биз жана төмөнкү чеги 200 сомдон кем эмес көбөйсүн камсыздандыруу бөлүктөрү деп атканыбыз да ошол да. Анан бул жерде дагы эми баягы теңсиздик бар деп көп эле эме кылат. Эмне үчүн биз тең эп саласыңар деп. Жалпы мамлекеттик саясатта ошого алып барат да. Негизи жакыртчылык менен да күрөшүшүбүз керек. Анан ал адамдарды, биздин жарандарыбыз Кыргыз Республикасынын жараны болгондон кийин аларды баягы немеден, жашоодон сырткары таштап коюп, сиздин тапканыңыз ушу деп койгондо туура эмес деп ойлойм. Анан бул ошондуктан жалпы саясат ушундай жүрүш керек. Баягы кандай десем, өзүнө ылайык пенсия менен камсыздоого аракет кылып келатабыз. Мындан бир топ жыл мурун, бир 10 жыл мурун ар жак бер жагында ушул жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны өтө көп болчу. 530 миңдей пенсионерибиз бар эле. Азыркы күндө мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейли, карылардын саны өстү, пенсионерлердин саны 710 миңге жетип калды. Телефон чалып бар экен, көрөрмандар угуп калчу. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыңарбы? Мен Бишкектен чалып атам. Эмне бул жерде сиз айтып атасыз? Жанагы пенсия эмне үчүн азайып калат дегенде, көп иштебеген, жанагындай аз иштеп калгандар аз алат деп. Фондко акча төлөбөй калгандар деп. А эмне үчүн төлөбөй калса, ошо мен 2500 сом алам. Ошол боюнча мен өмүр бою 2500 сом менен кала берем деген суроону берейин дегем сизге. Анан жана айтып атат, канча көп иштесе ошол көбөйө берет, ошондой болот деп атат. Ошого жооп бериңиз, кандай болот ошол? Сиз мында кулак төшөп уккан эмес окшойсуз. Мен айтып кеттим, жаңы эле ушул боюнча сөз болду. Ошол категориядагыларды кошкон салым ошол бойдон калып калбасын деп айттыңыз. Калып калбасын деп жыл сайын көтөргөндө төмөнкү ченеми мындан аз кошулбасын деген саясат жүрүп атат. Бул сиздердин пенсияңыздар ошол бойдон калбасын, жашоо орточо пенсионерлердин жашоо минимумуна жеткизели деген ой максат менен ушундай иш болуп атат. Ал эми жана жогору алып аткандардыкы көбүрөөк кошулат дегенибиз, алардын кошкон салымы, мисалы үчүн азыркы күндө бир адам 1 миллион сомду өзүнүн айлыгынан төлөгөн болсо, ал келечекте ошончолук пенсия алыш керек да, төккөнүнө жараша. Биз бирок тилектештик кайра бөлүштүрүү системасы болгондон кийин ал кишилердин камсыздандыруу төгүмдөрүн учурдагы пенсияга төлөп коюп атабыз. Ошондуктан алар мисалы үчүн жалгыз өзү төккөн акча менен канча миңдеген пенсионерлерди пенсия менен камсыздап атат. Анан кийин эмеге келгенде ал анын түздөн түз айлыгынан кармалган нерсе да. Аны биз кайтарып беришибиз керек пенсия түрүндө. Ошондойго келгенде камсыздандыруу принциптери иштеш керек деп атабыз. Ал эми социалдык коргоо жагы бул жалпы мамлекеттин милдети болуш керек да, ар бир жарандын. Анан ошондуктан жана базалык бөлүгү, кепилденген бөлүгү бул мамлекет тарабынан жөлөк катары берилип атат да, коргоо куралы катары. Негизи эле көп мамлекеттерде ушундай.
баягы белгиленген төлөмдөр деп коет кээ бир жерде базалык пенсия деп коет. Ушундай да ар бир мамлекетте бул мамлекет тарабынан ошол пенсионерлерге мындай айтканда салыктын эсебинен төлөнө турган нерсе. Анткени бул бюджеттен төлөнүп атат республикалык. А республикалык бюджет негизи салыктан топтолот туурабы. Ошондуктан бул ошол өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан кепилдикке алынып бериле турган бөлүгү. 2008-жылдарга чейин, 2010-жылдарга чейин базалык бөлүгүн биз толугу менен республикалык бюджеттен эмес, пенсиялык фонддун эсебинен төлөп келгенбиз. Ал убакта биздин бюджет ошого мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Кийин баягы кайра баалардын өсүшүнө карата биз бир жылда 2 жолдон жогорулатуу жүргүзүп келип, ошондой эмеге келип калганбыз. Мурдагыдай профицит акчабыз жок болчу да, ошондуктан азыркы күндө жана мыйзамдын алкагында жүргүзүлүп атат да жогорулатуу. Ошого карабастан пенсияны убагында төлөгөнгө азырынча мүмкүнчүлүк бар. Бул боюнча эч кандай мындай кооптонуу болбош керек. Көпчүлүк биздин жарандарыбыз ушул пенсияны төлөнбөй калат болуш керек. Анан жогорку трибуналардан да көп сөз айтылып кетип атпайбы? Мындай темп менен бара берсе социалдык фонд жок болуп кетет деп. Эми азырынча андай ушул учурда азыр пенсия менен камсыздоонун толугу менен биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми экономиканын абалына түздөн түз байланыштуу десек жаңылышпайм, анткени ошол эле орточо айлыктын өсүшү, ошол эле төгүмдөрдүн келип түшүшү түздөн түз жумуш ордунун канчалык бар экендигине, орточо айлыктын канчалык жогору экендигине байланыштуу да. Айлык канчалык көп болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү ошончолук көбүрөөк топтолот да. Шуркалич, мына индексациялоо деген процесс канча убакытта бир жүрүп турчу? Бул мыйзамда жылына бир жолу деп. Жылына бир жолу. Жылына бир жолу. Анан күзгү айларда дегенибиз биз дагы бюджетти жыл сайын социалдык фонддун бюджетин бекитебиз да мыйзам менен. Ошол бюджетте жыл сайын ушул көбөйтүүгө, жогорулатууга белгилүү бир чендеги каражаттарды карайбыз. Бирок ошол эле учурда биздин азыркы бюджет басымдуу бөлүгү камсыздандыруу төгүмдөрүнүн чогулушуна жараша болуп атат да. То есть сумма ошого жараша болобу? Камсыздандыруу төлөмдөрүнө жараша болобу, же болбосо жылдык кирешеге же бюджетке жараша болобу? Бул кандай болот? Же пенсионерлердин санына жараша болобу? Пенсиялык фонддун кирешесине жараша болот. Мисалы үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү канчалык көбүрөөк топтолсо, жаңы булактар ачылса, мисалы үчүн иш орду ачылса, алардын төккөн акчасы пенсиялык фондко түшөт да. Пенсиялык фонддун каражаттары. Ушул каражаттардын өсүшү, айлыктын жогорулашы, мисалы үчүн жалпысынан айлыкты президенттин жарлыгы менен же кандай мыйзамдар менен жогорулатуу жүрсө, демек пенсиялык фонддун камсыздандыруу базасы жогорулайт. Жашоо минимум дегенибиз ошол да, ооба. Ошого кирип атабы? Ал эми жашоо минимум бул ар бир категорияны өзүнчө эсептейт. Азык-түлүктүн баасы, жашоо шарты бүт баардыгы тең. Көп учурда мындай суроолорду да бизге көп беришет да, пенсияны жогорулатабыз дегенде эле бааны көтөрүп жиберишет. Ошону карабайсыңар да. Эми тилекке каршы социалдык фонд. Мен бул боюнча азыр эле окудум, эттин баасы 455 сом, демек 1 килограмм эттин баасын кошуптур да деген маалыматтар жазып атат. Бирок ошол эле учурда айткым келет, мындай жалпысынан республика боюнча алганда 1 айлык пенсияга төлөнүүчү каражаттын өлчөмү азыркы күндө 4 миллиард 200 миллион сом. Мындай эсептеп көрсөңөр, пенсияга? Пенсияга 1 айлык пенсияга республикада 4 миллиард 200 миллион сом төлөнөт. Азыр суроо бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизден? Саламатсызбы? Эми мен пенсияга чыкканымда 2029 бир организацияда иштегем, телефонда постоянно иштеп жүрдүм. 29-жылы сокращение болду, бирок сокращениеге кирбестенде мен өзүмүн арзым тууралуу кеттим. А мен 55 жаштан эмеге чыктым, пенсияга чыктым. Пенсияга мени 2004 эле чыгарып койду. Мен өзү 29 жыл иштеп, совхозго да бүт нерселерге налогторго бүт которуп жүргөнмүн да. Бирок мага эң обидный жери мен 2004 эле чыгарып койду пенсияны. Азыркы күндө канча аласыз? Үзүлүп калды окшойт байланыш. Байланыш үзүлүп калды. Ошондо 29 жыл иштептир, 2400
сом менен пенсияга чыгып 29 жылдын басымдуу бөлүгү менин түшүнгөнүмө караганда 96-жылдан берки учур. Ал жерде стаждын узактыгына эмес, төгүмдөрдүн өлчөмүнө жараша болот. Айлык акы эгер азыраак өлчөмдө болсо, которумдар аз болот дагы, кийин кайтарымы да аз болуп калат да. Ошондуктан жана ачык айлыкты көрсөтүңүздөр, ошого жараша төгүмдөрүңүздөр канчалык жогору болсо, келечектеги пенсияңыз ошончо жогору болот деген саясат ушундан чыгып атат да. Анан азыр карабайсыздарбы, төгкөн адамдардын саны күн сайын азайып баратат. Иш орду кыскарган сайын пенсия алуучулардын саны менен экөөнүн катнашы. Бул көрөрманыбыз 29 жыл иштедим деп атпайбы? 29 жыл эми мисалы үчүн орточо алганда пенсия жаш курагына келген адам үчүн бул чоң көрсөткүч эмес. Анткени талап кылынган 20 жыл, 20 жылды толук иштесе базалык бөлүп толук берилет. 29 жыл деген мен ойлойм, эми бул баягы алдуу күчтүү убактагы иштеп турган убагы. Ошол эле учурда иштегени бардыгыбыз эле иштеп атабыз, бирок ошол жерде дагы бир маселе мен айтып атканым. Айлык акыңыздан кандай төгүмдөрдү тургуңуз. Анан азыр мына айыл чарбасында иштегендердин көбү ошол үлүш жер менен төлөп атышат. Алардын төгүмдөрү жанагы базарда жеке ишкерлик кылгандардын эсеби менен алсак, төгүмдөрдүн келип түшкөн кирешенин болгону 3% гана түзөт. Өлчөмү азыраак болгон үчүн анан төккөндөрдүн саны да аз болуп атат да. Көп эле качып бир күн иштеп, экинчи күн иштебей коет. Пенсияга дагы жетемби, жетпеймби? Айыл чарбасындагылар болсо пенсияга бир ай калганда келет дагы 94-жылдан беркисин бир жолу төгөт. Үстүнө айып пулун төлөбөйт. Ошондой учурлар көп да. Анан буга түшүндүрүү иштерин канча жүргүзүп келебиз, айылдарды, жерлерди кыдырып атабыз, бирок баары бир адам өзүнүн жоопкерчилиги болмоюнча, башына түшмөйүнчө муну түшүнбөйт экен. Салыкты төлөп коюшат дагы эле, анткени салыктын эмеси көбүрөөк экен да, мындай таасири. Малын сата албайт, айыл чарба продукциясын сата албай калат экен. Ошондуктан салыкты төлөп коет дагы, социалдык фондду экинчи планга жылдырып коет. Кийин төлөйм дем пенсияга чыгамбы, чыкпайм ким билет деген менен ушундай кылып атышат. Анан эми азыр кичине баягы сабаттуулук жогорулап калды. Азыркы жаштарыбыздын баардыгы кызыктар болуп атат. Пенсияга эртерээк камыныш керек экен. Азыртадан кам көрүш керек деген эмес. Бат эле өтүп кетет экен. Убакыт. Телефон чалып бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, Үскөлдөн чалып атам. Аксу району. Алло. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз сизди. Үскөлдөн чалып атам, мен жашым 80-де. Бул мен 29 жыл жер астында иштедим. Бул бир. Анан мен ойлойм да, 92-жылы пенсияга чыккан, 50 жашым анча. Senetli zaradlıkta 900 net son rüyül bolçu. Ananın koşulup oturup anan jetmin alamay. Kaydarın neme olsun? Osunu soyçı da atan. Жооп бересизби? Жооп берейин. Рахмат сурооңузга. Тилекке каршы Союздун убагында иштеген акча каражаттарыңыздардын баары социалдык фондко бир тыйын өткөн эмес. Азыркы күндө сиздер алып аткан пенсияны учурда иштеп аткан адамдардын пенсиялык которгон акча каражаттарынын эсебинен топтолуп атат. Ошондуктан биз Союздун убагындагыларды дагы стажын азыр эсепке ала беребиз. Бүткөнчө 96-жылга чейинкисин. Бирок каражаттар которулбагандыктан пенсиялык фонд, Союздун пенсиялык фонду 15 республикага бөлүп берген эмес. Ошол бойдон ошол жок болуп кеткен да. Демек 96-жылга чейинки бир тыйындан топтоп отуруп пенсиялык фондду түзүлгөндө 93-жылдардагы пенсиялык фонддун жанагы төгүмдөрдүн каражаттарынын өлчөмү 350 миллион гана сом болчу. Азыркы күндө сиздерге айтып кетейин, баягы кызык эле болуш керек. Канчалык бюджет өскөнүн көрсөңүздөр, ошол жерде жакшы бир эмелер бар да, көрсөткүчтөр. Ал жерде действительно мурунку акча каражаттарынын эсебинен эмес, азыркы күндө мына жалпы социалдык фонддун бюджети 62 миллиарддын тегерегинде. Анын бир 40 миллиард сом социалдык фонддун баягы төгүмдөрдөн түшкөн каражаттар. Мына 350 миллион менен 40 миллиарддын айырмасы бар да. Ошончолук баягы төгүмдөрдү элге түшүндүрүү иштери, тарифтерди биз канчалык 39%дан 27,25-ке түшүрсөк дагы
бул жактагы бюджетибиздин өлчөмүн чоңойттук. Анан азыркы көбөйтүүгө деле акча каражаттар түшүнүп атам. Сиз 29 жыл иштегенсиз. Сизге ошон үчүн мамлекет тарабынан 50 жаштан 63 эмес, 50 жаштан 13 жыл мурун пенсияга чыгат. Эрте чыгат да булар. Баягы шахтерлор деп мурдакы эмеде ошондой болчу. Азыр эми подземный деп. Эми ал 29 жыл иштейби, канча жыл андан ашык жыл иштейби, 96-жылга чейин иштегендердин эмгек стажысын эмнеге анда азыр документтерин кабыл алып атабыз, анда эмне кереги бар дейм да. Анткени бул жерде тилектештик кайра бөлүштүрүү системасы да биз мисалы үчүн ал убактагы төккөн акчаларын биз стажын жокко чыгара албайбыз да. Антсек биз аларга укугун тебелеп койгон болуп. Бирок эсептелинбейт. Эсептелинет. Кабыл алынат. Кадимкидей эсепке алынат. Ошол убактагы орточо айлык акыдан 96-жылга чейинки 5 жылдык орточо айлык акыдан пайызды алынат. Мисалы үчүн 96-жылга чейин 20 жыл болсо, орточо айлык акыдан 20% алынат. Бул биринчи камсыздандыруу бөлүгү. 96-тан кийинкиси жеке эсебинде топтолгон каражаттардын жалпы суммасын ар бир жылдын өзүнчө эсеби бар. Жанагы орточо жашоо узактыгына божомол менен канча жылда алат деген эсеп менен коэффициентке көбөйтүп 12 айга бөлүп, анткени төлөмдөр ай сайын жүрөт да пенсиялык. Ошон үчүн 12ге бөлүп эсептегенде ар бир жыл үчүн белгиленген сумма чыгат. Ошонун суммасы 96-тан кийинки учурга жалпы сумманы берет. Анан баардыгын кошуп келгенде үчөөнү бириктирип, базалык бөлүгүн биринчи камсыздандыруу, экинчи камсыздандыруу бөлүгүн кошкондо пенсия чыгып атпайбы. Анан эми аксакалдын деле айта турган эмеси баягы 29 жыл деген менен булардын көрүп атасыз 92-жылдан кийин 96 жылдан кийин экинчи камсыздандыруу бөлүгү жок булар. Түшүнүктүү. Жанагы 7000 канчага чыгып атканы бул жыл сайын биз жанагы 500 сомдон кошулуп аткан акча менен жогорулатып индексациялап. Мо индексациянын негизиндеби ошондо? Телефон чалып бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Мен баарын улаттым эле. Жалаң аймактардан чыгып атат. Баарында 50-45 жаштар чыкты. Азыр 50-дебиз. Булагында шаар баландан бери иштеп, баягы налог төлөгөн жок. Азыр короче эч жерде иштебесе да минимальный эме менен чыгып алып кандай стаж андан чыгып алып. Эч жерде иштебесе дагы дейт. Жок. Сурооңузга рахмат. Жалпы эле ушул бийик толук шартта жашаган, калктуу конуштарда жашаган жарандарыбызга айтып кетели. Ал жерде ушунча жаштан эле ошол жакта жашаган үчүн чыксын деген мыйзам жок. Ал жерде бийик толук шартта жашап жана иштеген адамдар, эмгектенгендер. Анын ичинде мисалы үчүн жана айтып аткан аял кишиге деп атпайбызбы? Мисалы үчүн эркектер 25 жыл жалпы стаж талап кылынса, анын ичинен 20 жылдан кем эмес бийик толук шартта иштеп жашаш керек. Анан жөн эле жашагандыгы үчүн тилекке каршы пенсия берилбейт. Ал жерде эки шарт бар. Эки шарттын бирөө аткарылбаса, пенсияга укугу жок болуп калат. Көп учурда мындай да, үлүш жерин алып койгон убагында, бирок өзү токмокко келип жашап атат. Иштеп жүрөт. 15-20 жылдан бери. Иштеп жүрөт бул жакта. Иштеп жүрөт. Же болсо Бишкекте. Каттоосу ошол жакта. Каттоосу ошол жакта, үлүш жери бар. Анан пенсияга чыкканы келгенде биз жеке эсебинен көчүрмө алабыз. Алганда ал жерде чыгат. Баланчаев мынчанчы жылдан баштап 15-20 жылдан бери Бишкекте иштейт. Анан жашаган эле бир эле шарт эмес да. Ал киши жашагандыгы бул жактаки менен тастыкталып калып атат. Күндө барып келип иштебейт эми. Ал эмне үчүн бул жеңилдик шарт берилет? Анткени ошол жакта жашап иштегендигинде ден соолугуна зыян бийик толук шартта жанагы кан басымы жогорулайт, ар кандай климаттык эмелер тоскоолдуктар бар деген үчүн берилет. Жүйөлөр менен, сиздер үлүш жерин алып коюп, анан ошого төлөп койсом эле чыга берет экен деген туура эмес. Анан 45 жашка чыккан аял кишилер 3 бала менен 8 жашка чейин өстүрүп чоңойтсо, бийик толук шартта кеминде 15 жылдан кем эмес иштеп жашаш керек. Ошол жакта. Ошондо 45 жаштан аял кишилер, 50 жаштан аял кишилер жалпы негизде мисалы үчүн 2 баласы же баласы жок аял киши болуп калса. Ошол бала дагы ошондо айырма береби ошондо? Айырма берет, анткени 3 баладан жогору балдары барлар 8 жашка чейин 45 жаштан чыга берет. Ал эми 3 баладан аз болсо, анда 50 жаштан чыгат. Тоолуу райондордо айтып атасыз. Биякчачы кандай? Бул жакта 53 жаштан 5 бала менен чыкса болот.
көп балалуу эне катары. 5 баладан аз болсочу? 5 баладан аз болсо 55 жаштан мөөнөт номурда, 58 жаштан жалпы негизи аял кишилер чыгат. Баласы жок болсочу? Баласы жок болсо 58 жаштан чыгат. Стажы эгер талап кылынган 20 жылдан дагы 15 жыл ашыгыраак иштесе, 35 жылдан кем эмес стаж болсо, анда аял кишилер мөөнөтүнөн мурда пенсияга 55 жаштан чыкса. Ошону эркек кишилер кандай болот? Эркек кишилер болсо 60 жаштан 40 жылдан кем эмес стаж болуш керек. Ошондо жалпы негизде 63 менен 58де чыккандар сыяктуу эле чыга берет. Анткени алардын стажы көбүрөөк болгон үчүн эртерээк чыкканга мүмкүнчүлүк берип атат түшчүлөр. Эркектерге анда балдардын саны жок, эркектерге балдардын саны эмеси жок. Ал жерде көп балалуу энелерге деп өзүнчө бир категория каралган пенсияга чыгуу. Майып балдары бар энелер эрте чыгат 53 жаштан. Ушундай батыр эне деген барбы? Батыр энеге бул жалпы жанагы мыйзамда каралган шарттар 6 бала, 6 баладан жогору болсо. 7 баладан. 7 баладан, 7 баладан жогору батыр эне деген наам алса, пенсияга чыккан учурда кошулат, ооба, эсептик көрсөткүчтүн 1000% эсебинде 1000 сом өлчөмүндө райондук коэффициент болсо, ошол райондук коэффициенттин эсеби менен бул республикалык бюджеттин эсебинен үстөк төлөм кошулат. Пенсиясы кадимкидей эле эсептелет. Болгону үстүнө үстөк төлөм кошулат. Телефон чалып экен, саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? ЛТР каналы. ЛТР каналына анан алып баруучуга абдан чоң рахмат айтабыз. Менде мындай суроо. 78-жылдан баштап иштегем, 41 жыл стаж менен 3014 сомго пенсияга чыгып калдым. Бул өтө аз деп эсептейм. Өмүр 35 жыл мугалим болуп иштедим. Экинчи суроо мындай. Ушул суроонун уландысы да ушул эле советский времядагы бизге окшоп иштегендердин пенсиясы ушундай болуп калды. Булардын баардыгын кайра санап чыкса болобу же жокпу деген. Рахмат сурооңузга. Тилекке каршы кайра карап чыкканга мыйзам жол бербейт. Мыйзам баардыгы үчүн бирдей. Учурдагы мыйзамдын талаптары ушундай. Канчалык баягы пенсиялык фондко которгон акчасы ага чейинки стажын эсепке алып эсептеп атабыз. Болгон эмесе азыр мына 96-жылдан берки стажы жалпы азыркы күндө 25 жылдан ашыгыраак убакыт болуп атат. Азыр 96-тан бери бүгүнкү күнгө чейин. Ошол учурда төккөн акчасы каражаттарынын эсебинен чыгып атат. Эми баарыбызга эле маалим билет болушубуз керек, врачтар менен мугалимдердин айлыктары акыркы жылдарга чейин өтө төмөн өлчөмдө болуп келген. Ошол себептен которумдар өтө аз. Биз канчалык тартып кошобуз деген күндө дагы ал төгүмдөрдүн өлчөмдөрү аз болгондуктан пенсиялар аз болуп калып атат. Башка маселе эми көрүп атасыздар, жогорку кеңештен да ушундай категорияларга карап пенсияларды белгилеп берсеңиздер деген суроолор көтөрүлүп келатат. Мугалимдердикин өзүнчө, врачтардыкын өзүнчө. Эми антип караш үчүн анда республикалык бюджеттин эсебинен баягы каржылоо булагы табылыш керек да. Анткени пенсиялык фонддун каражаттары учурдагы пенсияны төлөгөнгө мүмкүнчүлүк берип атат. Азырынча ошол боюнча иш алып барып атабыз. Анан жылдан жылга көбөйүп атат. Мына азырда жана айтып кеткен жогорулатууга 3 айга республикалык бюджеттен базалык бөлүккө 154,3 миллион сом керектеле турган болуп атат. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрүнө пенсиялык фонддун эсебинен 830,6 миллион сом каралат экен. Баш аягы 984 миллион сом 3 айга. Бул эмки жылга мындай эсептеп көргөндө ушуну 4кө көбөйтүшүңүздөр керек да. 984 миллион сом эмки жылдын бюджетине кошумча биз табышыбыз керек. Көрөрмандардан абдан көп суроолор түшүп атат. Дагы мүмкүнчүлүк бере элем. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Сөйлөй беремби? Саламатсыздарбы? Айта бериңиз, саламатсызбы? Мен районунан чалып аттым эле да, мисалы биз иштебесек, жерибиз жок болсо, анан соцфондуну кайда төгүп, кандай чыгабыз биз пенсиягачы? Жашыбыз жеткенде. Рахмат. Муну менен бирге улам эле кайталап ушундай суроолор берилип атат. Айтсаңыз, жанагы эң төмөнкү пенсия менен төлөм менен чыккандар, анан ортого эсеп менен чыккандар, анан жогорку пенсияда алгандардын жанагы кошулган мынау индексацияга жараша айтып берсеңиз, канча кошулду ошо? 200 деп атасыз, эң төмөнкү 200дөн кем эмес. 200дөн кем эмес камсыздандыруу бөлүгүнө кошулат, төмөнкү эмеси.
Андан тышкары базалык бөлүгү 4785 сомдон төмөн алгандардыкына базалык бөлүгү 178 сом кошулат. 1780 сомдун 10% 178 сом. Былтыркы жылы биз 100 сомдон кошконбуз. Быйылкы жылы болсо жанагы орточо айлык акынын өсүшүнүн өлчөмүнө жараша 10% да көтөрүлүп атат. Ошондуктан ушул өлчөмдө кошулат. Ошондо 200 сом менен 178 сомду кошсоңуз 378 сомдон кем эмес кошулган атат төмөнкү өлчөмү. Жогоркусу болсо 500дөн өйдү. 455ден өйдү. Жок, 500дөн өйдү. 500дөн өйдү. Ал эми жалпылап айтканда баягы орточо ошончо кошулат деп атабыз да. Анткени төмөнкү теги да бар да, анан жогоркусу бар. Сиздер орточо эсепти айтып атасыздар да? Орточо эсепти айтып атабыз. Жанакы кошула турган суммалар ошондон кем эмес. Мисалы үчүн 378ден кем эмес, толук пенсия алгандарга. Анткени базалык бөлүгү эгер толук пенсия албаса, анысы теңдемелүү эсептелип калат. 20 жыл, 25 жыл стаж болбосо, анда теңдемелүү эсептелип калат да. Ошондуктан ар бирөөнүкүн иш кагазын азыр карап чыгабыз. Ар бир адамдын, ар бир пенсионердин иш кагазы өзүнчө каралып чыгат. Ар бирөөнүн анткени турмуш жолу, иш жолу башкача да ар кимдики. Ошого жараша пенсиясынын өлчөмүнө жараша кошулат. Өмүр бою иштеп жүрүп мамлекетке, соцфондко бардык салыктарды төлөп жүрүп, анан каза болуп калган адамдардын акчалары какка кетет деп суроо берип атышат көрөрмандарчы. Туура, бул суроону биз көптөн бери эле угуп келатабыз. Бул негизи бизде жана тилектештик деп айтып атпайбызбы? Кайра бөлүштүрүү деп. Эгер каза болгон адамдын үй бүлө мүчөлөрү, жубайы пенсия жаш курагына келип калган болсо, же болбосо жашыраак бала чакасы болсо, мектептин окуган же болбосо орто окуу атайын жогорку окуу жайларында окуган студенттер болсо, анда 23 жашка чейин аларга баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия чегерилип берилет. Азыр дагы бир компонент кирген билесиздер, 2010 жылдан баштап топтомо компоненти, пенсиялык топтомо фонд. Аяка 2%дан айлыгынан кармалып келет. Бирок бул 1964 жылдан бери төрөлгөн эркектер 1969 жылдын январынан бери төрөлгөн жаштар катышып атат. Эми баягы жашоо ар кандай экен да, мисалы үчүн жаштар деле ар кандай эме менен каза болуп өтүп кеткендер болсо, ошол 2% өлчөмүндөгү акча каражаты мураскорлоруна толугу менен берилет. Биз муну кошумча пенсиялык фонддун пенсияга кошумча дагы бир түрткү болсун деген эме менен киргизилген. Эмне үчүн 2% аз өлчөмдө десеңиздер, башка мамлекеттердин тажрыйбаларын карап туруп, ошого жараша мына жакынкы эле Казакстан 10%дан баштаган, кийин ал акча каражаттарынын топтому көп болуп, бирок баягы киреш алып келе турган инвестициялык портфелдерге сала албай калышкан да. Анан алган акча кыймылсыз туруп калган. Бул негизи, мунун негизги максаты топтомо фонддун. Ошол акча каражаты кийин ал кишиге үстөк төлөм алып келсин деген, киреш алып келсин деген эме менен алып, биз аны нак акча болгондуктан жана азыр баалуу кагаздарга мамлекеттик, андан сырткары банктардын депозиттик счетторуна салабыз, эсептерине. Ошол жактан жыл сайын үстүнө үстөк түшүп турат. Азыркы күндө ошол топтогон эмелерди эсептесек, кирешеси мисалы үчүн 100 миң салса, 80%дай үстүнө дагы 80 миң киреше кошулат. Анан пенсияга жаш курага келгенде, же болбосо жанагындай эми Кудай бетин ары кылсын, көзү өтүп кетсе, ошондой учурда төлөнүп берилет. Сыртка чыгып кетип атканда төлөнүп берилет. Топтомо фонддун каражаты дагы 2 учур кошулду, билесиздер, 20 жылдын январынан баштап ипотекалык жана турак жай алганда 50 миңден ашыгыраак топтогон каражат болсо, банкка барып ошону бир бөлүгүн жапканга мүмкүнчүлүк берилет. Бир эсептен экинчи эсепке которуу жолу менен нак акча колуна берилбейт. Анткени адам акчаны алгандан кийин ал бир себептер менен гана, ооба, себептер эки себеби бар. Жанагы турак жай алганга расмий түрдө ошондой мамлекеттик ипотекалык компаниядан тастыктоо, банктан тастыкталгандан кийин. Же дарыланганга 50 миңден ашыгыраак болсо суммасы. Ал эми дарыланганга оор жагдайлар болот, онкологиялык оорулар, жүрөк оорулары болсо, алардын дарылануусу дагы өтө чоң
суммаларды талап кылынгандыктан ошондо акчаны алдын ала алып атам деген сөз да бул, топтогон акчамды алдын ала акчасын керегине жаратып атам. Керегине жаратып атат да, анан бирок мындан кийинки иштеп тапканы кайра кошумча топтоло берет. Баягы счетундагы нөлгө түшүп калат, бирок кайра топтой берсе, пенсияга чыкканга чейин кайра топтоп ала берсе болот деген. Анан ошон үчүн жана айтып атканыбыз, балдарына багуусунан баккан адамдан айрылгандыгы боюнча пенсиялар берилет. Ошол эле каражаттар тилектештик фондунда калат. Каза болуп калган, эгер жана үй бүлө мүчөсү жок адамдар болуп калса, тилекке каршы пенсиялык фонддун эсебинен пенсиясы каза болгон айдын кийинки айынан токтотулат. Акча каражаты калганы биздин жанагы орточо жашоо узактыгынан ашыгыраак жашаган адамдарыбыз бар да, мисалы үчүн азыр орточо жашоо узактыгы мисалы үчүн 73-75 жаш болсо, 80ге чыккандарыбыз бар, 90го чыккан карыларыбыз бар. Алар ошол жашка келгенде өзүнүн топтогон каражатын пенсия түрүндө алып жок кылып коет. Аны биз бир жактан каржылоо булат. Аз убактыбыз калыптыр, Жеңиш Шуркалиевич. Могу жерде бир кызыктуу суроо келип түшүп атат да, 73 жашта экен, 7 баланын энеси экен, 2 жолу документ тапшырыптыр, эми кечекти пенсияга чыга албай атыптыр да. Бул өздүк азыр өздүгүн айтпаптыр да, рек бар экен. Пенсия эмес, мен түшүнгөнүмгө караганда Батыр эне деген наамды ала албай атат болуш керек, анткени көп учурда ушундай маселе. Ушул маселени тактап туруп бизге азыркы чалган телефонго бардык даректерди таштап койсоңуздар болот. Же болбосо биздин кол борборубуз иштейт, 1202 деген телефон эртең мененки 7ден кечки саат 10го чейин. Андан тышкары ошол эле социалдык фонддун соцфонд чекит кейжи деген сайт аркылуу онлайн режиминде кайрылуу жасасаңар болот. Оң жак төмөн жагында онлайн чат бар, ошол жака жазсаңар жооп беришет операторлорубуз. Андан сырткары ишеним телефондорубуз иштейт, 57 66 61 57 66 61 54 33 16 экинчи номер, бул менин түз номерим, 54 33 16. Бул телефондор 1999-жылдан бери иштеп келатат. Сурооңуздар болсо кайрылыңыздар. Андан тышкары биздин аймактык башкармалыктар жакынкы аралыктагы ошол жерге кайсы убакта болбосун кайрылсаңыздар тийиштүү жоопторду. Дагы бир суроо келип атат. 46 жыл стажысы бар экен, эмгек стажысы, анан азыр деле иштеп жүрөт экен. Азыркы мынабу индексацияга канча меники канча кошулат деген суроо болуп атат. Эми бул жерде ар бир адамдыкы өзүнчө эсептеле тургандыктан айтыш кыйын да. Балким 500 кошулат, балким 600, балким. Демек, алган пенсиясынын өлчөмүнө жараша. Мен баягы эмесин айтып кетейин, кандай эсептелет. Базалык бөлүгүн түшүнүңөр болуш керек. Эгер 4785тен төмөн болсо 10%га базалык бөлүгү көтөрүлөт. 10% болгондо ошондо 178 сом. Ал эми камсыздандыруу бөлүгүн эсептеш үчүн пенсияңыздардын жалпы өлчөмүнөн электр энергиясына каралган компенсациялык төлөмдү алып саласыздар. Үстөк төлөмдөр болсо, мисалы үчүн Батыр эне, жанагы ардактуу аларды кемтип салыш керек. Анткени булар республикалык бюджеттин эсебинен базалык бөлүктү дагы алып салыш керек. Анан калганы камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Ошону 8%га көбөйтсөңүздөр канчага көтөрүлө турган чыгып калат. Бир топ маселелерди сүйлөшө албай калдык. Убакыттын тардыгына байланыштуу. Рахмат сизге маалымат бергениңиз үчүн, чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз пенсиянын жогорулашы эми канча сомго жогорулайт жана президенттин пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнүн индексациялоо боюнча кол койгон жарлыгынын негизинде биз бүгүн Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу жана жалпыга маалымдоо бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Мукамбетов менен маек курдук. Эгерде сиздерде кандайдыр бир кызыккан же түшүнбөй аткан суроолоруңуздар болсо, жана айтылды 57 66 61 же болбосо 54 33 16 же болбосо кыска номерлер 1202 телефондоруна чалып суроолоруңуздарды берип жооп алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.